Красавчик! Не, Сашпай вас. Журналистерге интервью беріп қойсын. Давай сразу фото потом. Интервью, жігіттер. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган текна же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Ребят, фотографировать! Отуруп алгыла. Прессаны камераны алдыға қойып. Ана суретке келіңіз байке жақынырақ. Чоң, пожалуйста, кадрға кешіп отырды. Ана суретке шашпай тұрғыла, жігіттер, хорошо? Ақырын тұрып тұрғыла, ақырын. Дайыр, общий бардыңыздар, дайырсыздар ма? Все, болды, баштар елу? Баштадық. Камераны жақын. Давайте еще начинайте. О, сен артырақ болмайсың, өмір жауып қалады. Менде? Все готовы? Да. Задавайте вопросы. Сауат Мырзаевна ушул жеңишине куттуктайбыз. Чемпионатка канча убакыт даярдандыңыз эле, негизинде жеңишти күттүңүз беле, жеңгенден кийин кандай сезимдер болду? Тағаңызға чоң рахмат, барыңыздарга ассалам алейкум. Сіздерге барыңыздарга рахмат. Балыңыздарга жеңишке күтүшмө көп баягындай старания кылганбыз. Көптөн бери уже 1,5 жылдан бери уже гран-при өтөт. Атаандашыңызды жеңген учурда кандай сезимдер болду сизде? Эмоция жакшы болду. Мындай Негизги спорт тармагында канча жашыңыздан баштап бокста 12 жашымдан спорт тармагында сизди колдогон инсандар, өзгөчө поддержка бергендер кимдер? эң чоң мотивация берген Самат, эми профессиональный бокста өтөсүңбү, же болбосо ушул поп ММА'де кете бересиңби? Кандай? Ошону айтып. Буюрса профессиональный бокска өтөбүз. Профессиональный бокс бул жерде редко контрактта 1 бой калды. Булай азыр 70 килограммда пояс коюшам. Кандай жакшы приложение болсо да, так целюбүз профессиональный бокс. Финал боюнча айтсаң, Самат Лендруш 1-чи раундда өтө агрессивдүү баштады. 2-3 раундда дагы алып жатам деп айтты өз сөзүндөчү. Сен кандай баа бердиң ошо 3 раундка? Алгачкы 3 раундка кандай баа бердиң? Сен кандай келет турган болчуң өзүң оюңча? Өзүм оюмча 1-чи раунд судья Мусаман майданда иштетти, бирок ал жерде ударда чын айтсам, өзүм каршы чыктым. 1-чи раунд алга кетсе да, 2-3 раунд мен алып 4-чи раунд өзү биздер көптөн бери ошо полностью тренировка кылганыбыз, готовность ошо болгон, ошону вымотать деп, ал билет, что чарчайт, ошо өзүбүздүн мунусубуз менен калды. Самое главное эмоция, главное верить. Теперь можно на русском, да? Пожалуйста, скажите, есть общая информация, где вы родились в Кыргызстане, ваша малая родина.
Родился я в Бишкеке, а сам я из Оша, из Новгорода, Северо-Кавказский район. Хорошо, насколько вы... Поселок Глав. И вот в 3 года переехал с отцом в город Тюмень с родителями. Спасибо. Насколько приехали в Бишкек, в Кыргызстан, вообще какие у вас планы вот здесь? Сейчас я приехал отдохнуть сюда, побыть с семьей, отдохнуть чуть-чуть, немножко забыть, так сказать, да, бои. Хотя бы это лето отдохну и потом к новым вершинам и снова пахать. Так, какие планы после хардкора теперь? Планы после хардкора. Сейчас у меня по контракту еще бои есть на хардкоре. Я хочу их закрыть, забрать пояс под 70, очень хорошо там условия будет подраться и потом уже в профессиональном боксе. Отлично. БМВ где? Когда доставят в Кыргызстан? Вы вообще уже ездили хоть на ней, да? Честно скажу, нет еще, он, не знаю, до сих пор на арене стоит. Его просто еще не переоформили. Через неделю, через 10 дней переоформление закончится и привезу сюда. Все. Атасына срывер был? Сейчас, что скажете ребятам, которые равняются на вас? Подрастающее поколение. Тренируйтесь, ведите себя достойно, ведите здоровый образ жизни, ставьте цели, добивайтесь. Спасибо большое. Самат, ошол хардкордо эссе өткөрүп жаткан мушкерлер буга чейин пресс-конференцияларда алып баруучу мисалы президенти кимге ишеним көрсөтөсүңөр, кимге ишеним көрсөтөсүңөр дегенде сен атаандашыңа айткан экен да 90% ошол утат депчи, айрымдары ошол өндүрүш үчүн бөйрөк үстү бергенге даярбыз, квартира үстү бергенге даярбыз жана башка деп да. Ошондой айткан сенин жасындагы коллегаларыбыз сүйлөшпөйт дешишти. Не айткандарда да өзүңүз билесиз, алар эмне десе ошо десин. Сөз менен артын любой нерсе айтып Тамаша ретинде багы бөлөктү бер деген жоксуңбу? Бөлөктү, квартираларды. Аренадагы поддержка жөнүндө айтсаң, кыргызстандыктар көп болуп, сени ушул жерде көрманып туруп турушту. Москвада да поддержка жаман соң болду. Адам көп болду. Аренанын жарымы эле кыргыздар болду. Не только кыргыздар, башка улуттардагы балеттер чыгатты. Мотивировать этип. Больше истейт. Калмыков сага вызов таштады, вес келтирсең беттеш болот деп өзүңдүн сөзүңдө айттың. Ал салмак келтире алабы негизинен, кандай ойлойсуң? 70 жок, ал келтире албайт. Мен көтөрүшүм керек. Да, мен уже болду, уже өзүмдүн условиям окшоду. Өзүмдүн условиям коюп чыккан болсо чыгышат, чыкмаса чыгышпайт. Профессиональный бокста өтүш үчүн промоутерлер кызыга баштадыбы ошол жөнүндө айтсаң? Ооба, буюрса Закен, мақсаттарда бар. Куттуктайбыз, красавчик. Давайте.